Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому, акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жээнбеков Кызыл Омполдогу окуянын артында кимдер тургандыгын билерин айтты. Жети Көз районундагы окуучу кыз көз жарды, окуянын жаңы жагдайлары. Таяк жейсиң менден. Айтбекова балыкчы шаарынын мэріне кайрылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Президент Сооронбай Жээнбеков Ысыкөлдөгү уран чыга турчу Кызыл Омполдогу окуя жөн жерден саясатташып кеткендигин балыкчы шаарынын жашоочулары менен жолугушууда айтты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы таратты. Жээнбеков бул иштердин артында кимдер тургандыгын билерин айтты. Анын артында кимдер тургандыгын билебиз. Ысыкөлдө туристтик сезон башталып, даярдык көрүп жатканда дүрбөлөң салуу, туризм тармагына балта чапкандай эле болду. Өкмөт дагы убагында реакция кылбай, ушундай кырдаалга келдик. Муну жөн жерден эле козгоп алдык. Бул козголбой турган нерсе болчу деп билдирди президент. Мамлекет башчы Кызыл Омполдо уран казуу маселеси коомдо кызуу талкууланып, эл кабатыр болгондугун эске алып, уран казылбай тургандыгын дагы бир жолу баса белгиледи. Президент Кызыл Омполдогу окуя кен казуу тармагындагы башаламандыктын далили деп билдирди. Кызматка киришкенден бери тоо кен тармагына катуу талап кое баштадым. Лицензия берүүдө кадимки базардагыдай эле алып сатарлыкка жол берилип кеткен. Азыр бул боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 2018-жылы лицензия берүү тармагын кылдат анализдеп, инвентаризация кылуу сунушталган. Мораторий жарыялаганбыз деп билдирди. Мамлекет башчы учурда кум, шагыл, топурак казуу боюнча региондордо эң керектүү кендерге лицензия берилип жаткандыгын, бирок чоң кендерге лицензия берүү токтотулгандыгын айтты. Эске салсак, Ысыкөлдө уран казууга аракеттер болуп жаткандыгы жөнүндө маселе жергиликтүү эл көтөрүлгөндөн кийин мамлекеттик деңгээлде каралып, өлкө жетекчилери дагы көңүл бурган. Жогорку кеңеш Кыргызстанда уран казууга тыюу салган, токтом кабыл алган. Кийин президент дагы уран казылбай тургандыгын айтып, элди ишендирген. Иманкадар Рысалиев Альфа Телеком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жамангуловду коркутуп, үркүткөндүгүн айтып, аны жалганчы деп сыпаттады. Мындай пикирин ал Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Бүгүн КТ Mobile чыр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынында Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жамангулов аны Иманкадар Рысалиев коркутуп жаткандыгын билдирген. Ал тургай үй бүлө, балдарыңды кара дегенин айткан. Жамангуловдун айтымында Рысалиев мындай жол менен КТ Mobile ишканасын ишке киргизүү үчүн каражат которуусун талап кылган. Ал эми Рысалиев айтылгандардын баарын төгүнгө чыгарып, ал жалган маалымат таратып, коомчулуктун башын айландырып жаткандыгын айтууда. Мунун баары жалган. Мен ага СМС жибергенде, балдарыңдын келечегин ойлосоң, улуттук компаниянын ишине жолтоо болбо. Казакстандын көзүн карап жүрө беребизби? Өзүбүздүкүн дагы ишке киргизели дегем. Ал коомчулукка жалган маалыматтарды таратып, мамлекеттин жетекчилерин адаштырып жатат. Аны ушул иши үчүн күнөөлөйм. Эми анын укук коргоо органдарынан анын ишин текшерип чыгышын талап кылам. Жамангулов чет өлкөлүк компаниялардын кызыкчылыгын көздөп жатат деп билдирди Рысалиев. Ошондой эле депутаттарга дагы кайрылып, КТ Mobile компаниясынын ишине тоскоолдук кылбоого чакырды. Мен аны каматам дегидей прокурор эмесмин да. Эмнеге өкмөткө, Шаршембиевке ушундай жалган каттарды жазып, ишке тоскоолдук кылып жатасың деп жазгам. Бирок эми иш козгоону талап кылам. Жасап жаткан иштерин казып чыгышсын. Ал эми депутаттарга айтарым, КТ Mobile'га тоскоолдук кылбасын. Кыргыздар өзүнүн улуттук байланыш операторун түзгөнгө укуктуу. Анын айынан иштеше албайм деп КТ Mobile'дын директору Нурбек Мукамбетов дагы кызматтан кетти деп билдирди Рысалиев. Рысалиев ачык өкмөт эл аралык уюмунун каатчылыгынын башчысы. КТ Mobile компаниясына кандай чейшеңиз бар? Эмненин негизинде Жамангулов менен сүйлөштүңүз деген суроого ал Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациянын концепциясын ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү болгондуктан ишти көзөмөлдөөгө укугу бар экендигин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин КТ Mobile мамлекеттик компаниясы ишке кирбей жатып, 170 миллион сомдук карызы бар экендиги белгилүү болгон. Компаниянын башкы директорунун орун басары Эрназар Иманкадыр уулу ишкана иштеп баштаса эле жарым жылдын ичинде карыздардан кутулууга болоорун билдирген. Компания Альфа Телеком ишканасынын базасында ачылмак. Тагыраагы 1
мамлекеттик компаниянын эсебинен экинчи мамлекеттик мобилдик байланыш оператору рынокко чыкмак. Кийинчерээк Эрназар Иманкадыр уулу премьер-министрдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин уулу экендиги маалым болгон. Буга байланыштуу ал жана башка жетекчилер кызматтан бошотулган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусундагы иш сапарында балыкчы шаарынын активи жана тургундар менен жолугушту. Президент суроолорго жооп берип жатып, балыкчынын жаңы шайланган мэр боюнча пикирин билдирди. Аны жергиликтүү эл өкүлдөрү мыйзамдуу шайлагандан кийин мыйзамга баш ийишибиз керек деп билдирди президент. Мэр туура эмес шайланды деп жатасыңар. Бул мыйзам, эл шайлаган депутаттар шайлады. Эми ал мыйзамдуу иштеши керек. Ким болбосун. 14-майда балыкчы шаарынын мэрлигине шайлоо өтүп, анда 26 жаштагы Замандаш фракциясынын мүчөсү Марат Кудайбергенов балыкчы шаардык кеңешиндеги 31 депутаттын 22 добушун алып, атаандашы Мирбек Шакировду жеңип, мэр болуп шайланган. Кудайбергеновдун мэр болуп шайланышы бир топ сын пикирлер менен коштолду. Кудайбергеновдун атасы жана бир туугандары шаардык кеңеште депутат болуп, уулун шаар башчылыгына алып келди деген ойлор дагы айтылган. Ал эми Бүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Адилет Бекжанов 3 жаштагы баланын өмүрүн сактап калды. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя 16-майда Дордой базары тарапта болгон. Милиция кызматкери Адилет Бекжанов кыйкырган үндөн улам көчөгө чуркап чыгып, кичинекей баланы ит иштеп алгандыгын көргөн. Карап турган адамдар баланы куткара албай койгон. Айван баланы сүйрөп жөнөгөндө милиция кызматкери табелдик куралын колдонууга мажбур болгон. Андан кийин тез жардам келип, наристени ооруканага алып кеткен. Баланын ата-энеси милиция кызматкери Адилет Бекжановго ыраазычылык билдиришти деп айтылат ички иштер бөлүмү тараткан маалыматта. Милиция кызматкерлери тууралуу мыйзамдын 15-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жаныбарлар адамга кытылган учурда табелдик куралды колдонууга уруксат берилет. Ош шаарында 8 жаштагы бала үйүнүн алдындагы каналдагы сууга агып кетип каза болду. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 8 жашар бала 15-май күнү саат 21:30 чамасында Ош шаарынын Шакиров көчөсүндөгү сууга аккан. Аталган жаран өзүнүн үйүнүн алдындагы каналдын жээгинде ойноп жатып, кокустан сууга кулап кеткен. Аны суудан чыгарып, Ош облустук балдар ооруканасына алып барышкан. Бирок бала ооруканага жетпей каза болуп калган деп билдирди шаардык милициянын басма сөз кызматы. Ысык Көл облусунун Жетегүз районунда 2004-жылы туулган өспүрүм кыз 5-майда көз жарган. Жетегүз райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Максат Асанкожоев турмуш басылмасынын кабарчысына берген комментарийинде билдиргендей, окуучу кыз март айынан бери сабакка катышкан эмес. Биз бул окуя тууралуу маалымат жеткен соң мектептин жетекчиси жана класс жетекчисинен түшүнүк кат алдык. Мектептин администрациясынын маалыматына караганда, кыз 1-марттан бери сабакка катышпай калган. 2 күндөн кийин социалдык педагог жана класс жетекчиси кыздын үйүнө барышкан. Бирок үйүндө киши жок болгон. 2-3 жолу барышкан экен. Телефон аркылуу кыздын энеси менен байланышыптыр. Анда энеси кызынын буту сынгандыгын айтып, мектепке бара албастыгын билдирген. Ошондой эле кыздын ооругандыгы боюнча маалымат кат бере тургандыгын дагы айткан. Биз маалымат кат алганбыз. Апасы ооруканада медайым болуп иштейт экен. Ал эми кыз өзү курактуулардан чоң сөөктү. Март айына чейин кош бойлуу экендигин байкабаптыр. Негизи ата-энесинин дагы жоопкерчилиги болушу керек. Окуяны жашырып барган кызматкерлерге башкача маалымат берген. Окуучулар мектептен чыккандан кийинки убакта ата-энелер көзөмөлгө алып турушса, мындай окуялар болбойт эле. Ата-эненин дагы жоопкерчилигин жогорулатуу керек. Ал эми билим берүү бөлүмү тарабынан балдарга эрте турмуш куруунун терс жагы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз деп билдирди Максат Асанкожоев. Ошондой эле бул окуя боюнча билим берүү жана илим министрлигине кабар бердик. Мектептин администрациясына, класс жетекчисине тартиптик жазалар колдонулат деп кошумчалады. Көз жарган кыз үй бүлөдө 4 туугандын кичүүсү. Ал эми Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, өспүрүм кыздын көз жаргандыгы боюнча факт Жетегүз райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Сагынбек Абдрахманов өзү төрагалык кылган Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын атынан 2 адам жергиликтүү кеңешке депутат болуп баргандыгын билдирди. Бул тууралуу Абдрахманов Азаттыктан фракциялар менен акылдашып, кеңешип, Ош шаарына жана Жалал Абадка 2 депутат менин колум коюлган кагаздын негизинде барды. Борбордук шайлоо комиссиясы менен иштешип жатабыз деп билдирди. Кызыгы, уставы мөөлө жок партиянын мыйзамсыз башчысы катары саналган Абдрахманов менен БШКга кандайча иштешип мандат берип жатат деген суроо туулат. Мына башаламандык. Раим Матраимов боюнча массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда талаш-тартыштар арбын айтылууда. Коомдук ишмер Эмилбек Каптыгаев Facebook баракчасы аркылуу жакшы пикирин билдириптир. Ал расмий тилде жазылгандыктан биз мазмунун гана бергенге аракеттендик. Анда Атамбаев Раим Матраимовдун коррупционер экендигин кеч билип, Сапар Исаковго кетирттим деп жатат. Сооронбай Жээнбековго күйүп пушкан кишидей болуп. Бирок 2010-жылдагы Алмазбек Атамбаев менен Бекназаровдун телефондук сүйлөшүүсүндө Атамбаев Матраимовду колдогон. Ош бажысынан аны кетире алышкан эмес. Кызыгы, Сапар Исаков коррупция үчүн эмес, Матраимовдун ишенимин актагандыгы үчүн кетирген. Атамбаев азыр Матраимовду коррупционер катары көрсөтүүгө аракеттенүүдө, бирок бир дагы фактыны көрсөткөн жок. Эгер ал жегич болсо, эмне үчүн 2017-жылга чейин Текебаев, Чотунов, Жапаров жана башка ондогон адамдар өңдүү каматкан жок. Учурда коомчулук Раим Матраимовдун мүлкүн текшеришин талап кылууда. Ал эми Финпол жарым жылдан бери созууда. Матраимовдун иши боюнча Атамбаевдин командасы менен басым көрсөтүп жатат. Ал эми президент Жээнбеков болсо үн катпай отурат деген ойлорун камтыган. Айтканында негиз бардай. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова өкмөт дарыгерлердин айлык акылары алдаганча көтөрүлгөндүгүн айтып, элди көз көрүнү алдап, атамекендеги медицинаны атайлап кыйратууда деген пикирлерин айтып чыкты. Бул туурасында бизге жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыгында дарыгерлердин маянасы 30 миңге чейин жетип калды деп жатышат дейт ал. Бирок бул чындыкка жатпайт. Айлык акы негизи ошол эле деңгээлде калды. Өкмөт медициналык мекемелерди кайра түзүп чыгуу боюнча дайыны жок. Реформаларды жасап, акырында саламаттыкты сактоо кызматчыларынын эмгек акысы ресторанда бир отуруп тамактанып чыккандай эле акчага бааланып калды. Эми таланттуу жана тажрыйбалуу дарыгерлер өлкөдөн кетип жатат. Өкмөт атамекендик медицинаны атайлап жок кылууну көздөп жаткандай туюлат. Бул улут үчүн чоң коркунуч деп коңгуроо какты. Алып баруучу Назира Айтбекова Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан жаңы шайланган мэріне интернет баракчасында өзгөчө кайрылуу жасады. Айтбекова өз сөзүндө Балыкчынын жаңы шайланган жаш мэріне Марат иним, шаарымды көздүн карегиндей сактап, өнүктүр, жашылдандыр, чала бочок бүткөн жолдорун бүтүрүп, жашоочуларынын колуна кол, бутуна бут болгор, жаштар келсин, жаңы көз караш келсин деген илгери үмүтүбүздү өчүрбөм. Ал жак депутат атаң. Агаң алып берген оюнчук эмес. Балыкчы шаарынын тургуну катары шаарымды аманат кылам. Кыйшая турган болсоң, таяк жейсиң менден деп тамашага салган пост жазып, жаңы шайланган мэрдин жаш экендигин дагы бир жолу эске салды. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 14-майында Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынын мэри болуп Марат Кудайбергенов шайланган. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашкан. Маалыматка ылайык, 26 жаштагы жаш мэр Марат Кудайбергенов 1993-жылы туулган. Балыкчы шаарынын тургуну, Жусуп Баласагын атындагы финансы жана кредит адистиги боюнча окуп бүткөн. Анжелика Кайратова үстүбүздөгү жылдын 15-июню күнү өзүнүн туулган күнүнүн урматына отчеттук концертин берүү алдында турат. Ырчы быйыл 30 жашка чыгат. Анжелика туулган күнүндө өтүүчү концерти тууралуу жазып чыкты. 15-июнь 30 ыр, 300 белек, 600 конок, 30 жаша туулган күнүмө арналган отчеттук концертке сиздерди чакырам. 30 ырдан турган шоу программа биринчи жолу Кыргызстанда деп чыгармачылык кечеси жогору деңгээлде өтөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова 1982-жылы 12-июнда Бишкек шаарында төрөлгөн. Ырчы алгач 1997-жылы чоң сахнага Айчүрөк эстрада театрынын курамында ырдап чыккан. Кийин 2007-жылдан тарта жеке ырчы
катары эмгектене баштаган. 2017 жылдан тарта Коомдук телерадио корпорациясындагы Бактылуу айым берүүсүнүн алып баруучусу катары өзүн сынап бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү алып барууда. Ырчы 2009 жылы маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланган. Жылдыздар манежде аттуу шоу сынагынын жеңүүчүсү да каталган. Айым Элима Айлин аттуу 3 кыздын энеси. Жеке ишкерлик менен дагы ийгиликтүү алектенип келет.